мен кызматтык унаа албайм. Депутат Кундузбек Сулайманов кызматтык унааны албайт. Бул маселе коомчулукта кызуу талкуу жараткандан кийин өзү ушундай чечимге келген. Эл өкүлү бүгүнкү жыйында депутаттарды кызматтык унаадан баш тартууга чакырды. Азыр официалдуу ушу улуу телефондон айтып коеюн, мен кызматтык унааны албайм. Ошол эгер туура көрсөңүздөр, мени мындай популист болуп атат деп ойлооңуздар, мени мындай ачык болуп атат деп ойлооңуздар. Мени ушул мага деген кызматтык унаанын ордуна айыл өкмөттөргө берели, менин округумдагы же болбосо бир социальный объекттерге берели. Анан эгер туура көрсөңүздөр, мен баарыбызга чыгып кетем. Ушу 1,5 жыл убактыбыз калыптыр. Жаманатты болуп ушул кызматтык унааны албай эле коелу. Рахмат чоң. Парламенттин депутаттарына кызматтык унаа алып берүү маселеси 3 апрелде жабык эшик артында каралган. Массалык маалымат каражаттары эл өкүлдөрүнө Лисян L7 жана L9 электромобилдерин сатып алуу пландалып жатканын жазышкан. Анын болжолдуу баасы $40,000 башталары. Ар бир унаага айдоочу алынары белгиленген. Бул маалымат коомчулукта талкуу жаратып, нааразычылыктар айтылган. Андан көрө ушул акчага тез жардам унааларды алсаңар жарашмак. 2-3 жылда талкаланат. Кайран акча. Мамлекеттик кызматкерлерге мамлекеттен унаа берилишине каршымын. Милиция, МЧС, доктурлардан тышкары. Анткени чиновниктер ита келе бай жана алар өздүк унааларын эле колдонуп, ал эми мамлекеттик унаалар үй бүлөсүнүн кызматында болот. Дагы баса белгилеп кетчү нерсе. Бизде карапайым элде эмес, ошол чиновниктерде түшүнүк келе элек. Мамлекеттики бул элдики деген. Бизде мамлекеттики бул эч кимдики деп талкалап карабай коюшат. Өтө кымбат унаалар, арзан унаа минсе болбойбу, сапаты жакшы. Бизден чыккан автомобилдерди алсын, элге сатып жатасыңар. Депутаттар элден чыккан, эл менен болсун. Ар биринде 2ден, 3дөн биздин түшүнүгүбүзгө кирбеген кымбат машиналары бар. Жөө калышыптырбы, эл кыдыра албай. Ал эми серепчилер депутаттарга чет өлкөдөн кымбат баалуу унааларды алып бербей, Кыргызстанда чыгарылып жаткандарын берүүнү сунуштайт. Анткени казынадан сарпталган каражат башка жакка кетпей, өлкө ичинде калат дешет. Өзүбүздөн машина чыккан мезгилдерде ушу биздин депутаттар элге пропагандалап, биздин мамлекеттеги жакшы азыркы талапка жооп бере турган машиналар чыгарып атат. Алгыла дегендей кылып, даже башка мамлекеттерде калсын дегендей кылып үгүттөгөн. Эми азыр өздөрүнө машина керек болгондо, ошол өздөрү мактаган машинаны өздөрү албастан, башка жактан машина алып, бизден чыккан машиналардын беделин түшүрүп атат. Эгерде депутаттарга башка жактан машина алып келип мингизе турган болсок, бизден чыккан машиналар ким алат? Өзүбүз чыгарган машинаны өзүбүз чанып, өзүбүз начар деп, жаман деп албай атсак, анан кимге таңуулайбыз? Шунчалык зарык болуп, шунчалык керек болсо, алып минсин ушу өзүбүздүн чыгарган машинаны. Ошондо карапайым эл дагы, башка мамлекет дагы депутаттар минип атат. Демек бул машина комфорт экен, жакшы экен, биз дагы минели деп ишенүү, умтулуу пайда болот. Ал эми Жогорку Кеңештин коомчулук менен байланыш бөлүмү бул маселе боюнча түшүндүрмө берген. Маалыматка ылайык, парламенттин 20 айым депутаты кызматтык унаа менен камсыздалып, айдоочуларына депутаттын жеке фондунан айлык акы төлөнөт. Калган 70 депутатты унаа менен камсыздоо иши да так эле ушундай шартта жүргүзүлөөрү мерчемделүүдө. Бирок кайсы маркадагы унаа алынып келинери азырынча толук чечиле элек. Ал ортодо коомдук ишмер жана журналист Шайырбек Абдрахман депутаттарга унаа алып бергенден көрө Манас эпосу тууралуу мультфильм жана көрсөтүүлөрдү тартууну сунуштап чыкты. Эки эле автоунаанын каражатына 3 илтикти жана башка кенже эпосторду жасаса болоорун белгилеген. 100дөн ашык депутатка ар бири $50-60 миң турган Кытайдын L9 машинесин алып бергенден көрө балдар үчүн Манас Семетей Сейтек эпостору боюнча түрдүү көрсөтүүлөрдү, мультфильмдерди тартпайлыбы? Депутаттардын машинеси жок эмес го. Мультфильмдерди жасаган жаштардын Тентектер деген студиясы бар, акчасы жок. Манас темасында балдар үчүн мультфильм тарта алышат. Буга чейин президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутатынын макамы жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койгон. Ага ылайык парламенттин депутаттарына кызматтык унаа берүү тартибин министрлер кабинети аныктайт. Ал эми унааны пайдалануу тартибин парламенттин ички жоосу менен жөнгө салынат. Акылай Карабаева, Регион.